Курт кумурскадан жасалган камырды жейт белеңиз? Азия сыяктуу дүйнөнүн айрым бөлүктөрүндө курт кумурскаларды жеген маданият жаңычылдык эмес, бирок Европада өзгөрүү болуп жатабы? Италиянын түндүгүндөгү бул фермада күн сайын 1 миллион курт кумурскадан азык даярдашат. Алгач тирүү курт кумурсканы алып, тоңдуруп, кайнатып, кургатып, анан майдалашат. Бул даяр болгон ун. Курт кумурскадан жасалган ундан камыр, нан же блинчик жасаса болот. Ал планета үчүн жакшы. Курт кумурскаларды чоңойтууда, эт өндүрүүдө керектелгендей эле жер участогу жана суу талап кылынат. Мында биз экологиялык жактан таза азык даярдайбыз. Курт кумурскадан 1 килограмм ун жасоого 12 литр гана суу кетет. Мал жандыктан ошондой эле өлчөмдө белок өндүрүүгө 60 000 литр суу керектелет. Бирок андан кантип тамак аш даярдалат? Кээ бир ресторандар ун сатып алып аны камыр сыяктуу салттуу тамак ашка кошушат. Мына курт кумурскадан жасалган талеттелле. Тамагын татып көрөм. Чынында сонун экен, даамы кадимки камырдай. Ун курт кумурскадан жасалганы деле билинбейт, даамдуу экен. Муну супер тамак десе болчудай, анткени анда витаминдер, була жана минералдык заттар бар. Мындай бир тарелка камырда 1 жиликтин белогу бар. Бирок бул реалдуу ыкмабы? Мында бир маселе бар, ал өтө кымбат. Курт кумурскадан жасалган ундун 1 килограммы дээрлик $80 турат. Ал эми кадимки бир баштык камырдын баасы болгону $1. Башкача айтканда азырынча ага баарынын эле мүмкүнчүлүгү жок. Мен өндүргөн эт курт кумурскадан жасалган унга караганда бир топ арзан, сапаты да жогору, ден соолукка жакшы. Андай жаңы азык-түлүк продукцияларына каршымын. Анын терс жактарын билбейбиз. Жакшы эт жесеңиз көңүлүңүз көтөрүлөт. Ресторандарда адамдардын курт кумурска жегенин элестете албайм. Бирок мамиле өзгөрүп жатат. Бельгия, Австрия жана Нидерланддар жаңычылдыкка көбүрөөк ыктаган өлкөлөр. Евро биримдик курт кумурскадан жасалган азык-түлүккө уруксаат берсе, баалар түшөт деп күтүлүүдө. Тагыраак айтканда, жакында курт кумурскалар европалык диетанын бир бөлүгү болуп калышы ыктымал.